Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы КТРК спорт телеканалынын көңгөлүү көрөрмандары. Кыргыздын улуттук оюндарынын туу чокусунда турган көңгөлүү оюну боюнча Милдеш уланып жатат. Тактап айтсак, Ош талас ынтымагы аталышындагы турнирдин кезектеги оюнун көрүүгө чакырып өтөлүбүз. Жалпыңыздарды, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр эми командалардын курамы менен кандай оюнчулар ойноп жаткандыгы тууралуу биз сиздерге маалымат берип тааныштырып өтүшүбүз керек. Учурда өзүңүздөр билгендей Таластын Манас району жана ошондой эле Оштун Салам Алик командасы бири-бирине каршы оюнун жүргүзүүдө. Салам Алик командасы бул тала ээлери деп атасак туура болот. Ош шаарына жакын жайгашкан Кичи районундагы оюнчу команда, тактап айтсак, талаада оюндарын көрсөтүүдө. Жана ошондой эле Ратбек уулу Норус азыр эсепти ачкандыгын белгилей кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эсеп сандары өзгөрдү. Жана дагы тактоолорду киргизишибиз керек. Азыр эми командалардын биз курамын тааныштырып өтөлү. Салам Алик жана Манас районунун убакчылары бири-бирине каршы чыгып жаткан мезгили. Биз тааныштырып өтөлү. Манас районунда биринчи катар санындагы оюнчу. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар жана улак ыргытылды. Улак ыргытылды, бирок тайгазанда орун алган жок. Жана болушунча жолду Салам Алик командасы издеп жаткан мезгили азыр командасына кезек келди. Чабуулдар уланууда. Азыр бирлей кетели. Сары форма менен бул Манас районунун командасы, ал эми кызыл форма менен атаандаштары Салам Алик командасы. Жана 5-чи номердеги Салам Аликтен Бакыт Борончуев тайгазандын өтүүнө жакын баргандай болду. Абайлаш керек. Жакшы эле оюндун кызуусу мыкты деңгээлде башталды, Кудай буйрса. Жана улак кыргытылып азыр району менен Салам Алик командасы азыр эми салымдарга аракеттер уланууда. Манас районунун курама командасы жана ошондой эле атаандаштары Салам Алик командасы экендигин бирлей кетели. Жана 12-чи катарда ойногон Норус Ратбек уулу. Норус Ратбек уулу эсепти 2-0 айландырды. Норус Ратбек уулу экинчи салымды ишке ашырды. Жана Салам Алик командасы азыр өздөрүнүн жүрүшүн жасап көрөт. Жана чабуулун баштап баратат өздөрүнүн тайгазанына жакын жерде. Анын натыйжасында кандай болот? Жок, аутка чыгып кетти. Бул жүрүштү уланта алган жок. Биз командалардын курамы менен тааныштыруудан баштайлы. Манас командасынын курамы төмөндөгүчө: Шамил Кунасов, минген аты Кайнар, Орос Мадибраимов, минген аты Бүркүт, экинчи катарда ойнойт Адилет Талант уулу 3-номерде.
Гүлсары менен 4-чү Теңирберди Сүйналиев минген аты Акбөрү, 5-чи Эрлан Ормонов минген аты Данакер, 6-чы Биймырза Сүйналиев Мырза Тору менен, 7-чи Мирхан Жайымбаев Муурчак менен оюн жүргүзүүдө, жана ошондой эле 8-чи Талгат Кенжетаев Ягуар менен, 9-чу Эсен уулу Өмүрбек ойноодо Таяныч менен, 10-чу Ырыскелди Нурмухамед уулу Карахан менен, жана ошондой эле Ырыскелди Нурмухамед уулун айтып өттүк Карахан менен, 11-чи Таласбек Дүйшалиев Араб. Таласбек Дүйшалиев жакында эле Оштун достук командасына өткөндүгүн да кайта кетели маалымат катары. Ал эми 12-чи Норус Ратбек уулу Сүлөк Кара менен оюнун жүргүзүүдө. Биз эми атаандаштары Салам Алик командасынын курамын тааныштыралы. Тынчтык Кудайбердиев Эрке Тору менен, 2-чи Жакшылык Мамат уулу оюн жүргүзүүдө. Жакшылык Мамат уулу 5 жылдыз менен, Эрнис Самбетов алтын көз менен 3-чү номерде ойнойт. Ал эми 4-чүдө Аскат Байышбек уулу Көк Куш менен, 5-чиде Бакыт Бурунчуев Ракета менен, 6-чыда Оразали Сыргабай уулу Пегас менен, жана ошондой эле 7-чиде Сагын Жалилов оюн жүргүзүүдө. Сагын Жалилов минген аты Бойка, 8-чи Дамир Тойгонбай уулу Тико менен, 9-чу Алтынбек Нуркамилов Месси менен, жана ошондой эле 10-чу катарда Мурат Кудайбердиев Бумер менен, 11-чи Куштарбек Абдикарим уулу Акжол менен, Абдикарим уулу, жана ошондой эле 12-чи Акын Бакыт уулу Падыша менен. Тынчтык Кудайбердиев команда капитаны. Азыр эсеп көрсөткүчү учурда белгилей кетели 2-0. Алдыда Таластын Манас району келе жаткан кези өзүн көрсөтүүгө жетише алышты. Дагы да болсо салымдарды издейт. Чапканаты Гүлзары, 4-чү номердеги Сүйнали Теңирберди, чапканаты Акбөрү, 5-чи номердеги Ормонов Эрлан, чапканаты Анакер, 6-чы номердеги Азыр эми тааныштырып өтөлү. чапканаты Мырза Тору, Бакайта командасынан учурда Адлет Талант уулу Гүлсары менен, тактап айтсак Манас районунан, Бакайта эмес, Манас районунан, жана ошондой эле атаандаштарынан болгон Акын Бакыт уулу айланпадан чыгышты дагы. Азыр чабуулдарга жол издеп бара жатышат. Мыкты баратат, коргоп атат, коргоочулар жолун бөгөп атат. Жана азыр Манас командасынын оюнчусу Норус Ратбек уулу кыргыт жана кезектеги салым. 9-чу минут алды. Кезектеги салым 9-чу мүнөттө Норус Ратбек уулу Норус ишке ашырды. Норус ушундай 3-0 эсепти өзгөртө алды. Азыр эми өздөрүнүн иш аракеттерин артыкчылыгын дагы да болсо арттырууда. Стартка туура көрдүңүздөр де чийин турбай ортодо айланба, кичинекей айланба. Манас командасы ортодогу такма-так болгон абзел. артыкчылыкты жарата алышты. Кетти. Оюн таласындагы алыс Көкбөрү Федерациясы Кыргыз Республикасы. Азыр эми жерден илип барып ыргытууга Таласбек Дүйшалиев барды дагы. Жол издеп баратат.
Таласбек Дүйшалиев улак менен баратат. Арап менен Таласбек ойунун улантууда. Ойнотууда Таласбек. Жана Тайгазан түбүнө келип калышты. Атаандаштары тийиштүү деңгээлде коргоно алабы, чогуу көрөлү. Тайгазандын түбүндө азыр Коргонууда Салам Алик командасы экендигин эсиңиздерге сала кетебиз. Жана кайсы бир оюнчу жерден түшүп калды. Бул командага терс таасирин берет. Жана Таласбек Дүйшалиев азыр командалаштарына өткөрүп берген. Жана андан ары Тайгазанга жакындап деле калышты. Бирок такымдан чыгара элек. 11 минуттан 30 секундасы эсеп саны 3-0. Такымдан чыгара элек жана болушунча аракеттерин көрүп жаткан мезгили чабуулда өткөрүүдө убакыттын өтүшү азыр албетте Манас районунун пайдасында 3-0 эсебинде алдыга чыгып алышты дагы. Нурус Ратбек уулу жаңы ынтымакка кирген оюнчу экендигин айта кетебиз. Нурус бул оюнчу азыр бир оюнчуну күтөт. Ал келгенде чабуулга барып өзүн көрсөтүүгө жол издейт. Жана Нурус Ратбек уулу бирөөнө күттү, анысы келди. Эми азыр атаандаштары бирден жаба турган болсо, чабуулга чыгуунун жолун издейт, чыгыш керек. Атаандашы айланып кире турган болсо, азыр чыгуунун жолун карайт. Бирок эмнегедир азыр Тайгазанды айланып барбай жатат. Жана Нурус Ратбек уулу азыр такымда басып келе жаткан кези ылдамдык менен Тайгазанга баратат. Бирок коргоочулар өз ордунда жана азыр бардыгы үлгүлүү коргонуп калышты дагы. Салам Алик командасы Тайгазанга жолоткон жок. Эми гана кайрадан оюн ошондой деңгээлде буга чейинкидей уланууда. Атаандаштардын Тайгазанына жакын жерде салым салынбастан уланып жаткан маалы. Дагы деле ойнотуп атат Манас районунун курама командасы. Жакшы мүмкүнчүлүк бар ыргытууга, жана бир оюнчу эрден жерге түштү. Кимис болсо дагы абайлаш керек, ден соолук керек башкы кезекте. Жана улак жерде, бирок алыстан ышкырыгы жаңырды. Oyun dalasında kalız. Kalız hazır jekemi jekeni берүүдө. Жеке көрүнүшү орун алат. Азыр эми чогуу байкайлы. Манастан Адлет Талант уулу. Жана ошондой эле атаандаштарынан Акын Бакыт уулу. Акын Бакыт уулу жана азыр жекеме жекеде Салам Алик командасынын оюнчусу эрден түшүп калды дагы. Азыр чабуулга жол издеп көрөт. Алмашуудан чыккан оюнчу жетишеби? Айлампанын тегерегинде оюн жүргүзүүдө. Бири-бирине чип чабышып, жакын карма алып 15-минута 30-секунда жүргүзүп жаткан маалы жана
Андан ары кандай болот? Шаракети оңнан чыгабы жокпу чогуу көрөлү. Азырынча Салам Алик өздөрүнүн карамагына улакты кайтарып чабуулга бара элек аутка чыгып кетишти. Oyun erejesi boyunca тура ортодогу айланмадан оюнду жалгаштырабыз. Эсеп учурда 3-0. Азырынча эсеп саны 3-нөн 16-минутта кетти. Жана биринчи таймдын бүтөөрүнө 4 мүнөттөй убакыт калды. 20 мүнөттөн 2 тайм. Ош талас ынтымагы. Бул Ош талас ынтымагы мелдеши. 2 таймга 20 мүнөттөн созулууда. Азыр Манас районунун оюнчусу Өмүрбек Эсен уулу улакталган. Өмүрбек Эсен уулу ички райондук мелдештерде өзүнүн жакшы жагынан көрсөтө алды. 19 жаштагы оюнчу болгону. Ал ынтымактын курамына кирди. 19 жаштагы оюнчу. Андыктан командада жаңы өсүп келе жаткан мыктылардын бири бар экендигин белгилей кетели. Акырын кыбырасаң кырдан ашасың дегендей кыбырап көрүнгөн тоонун Тайгазанга жакындап деле келип калышты Манас районунун оюнчулары. Жана биринчи номердеги Шамил Кунасов. Барган команда капитаны. 17-минутта 30-секунда. 1981 жылы төрүлгөн спортчу Ерлан Ормонов дагы ардагерлердин бири командада. Ал эми Салам Алик командасынан эң улуу оюнчу. Бул 82-жылы төрөлгөн Эрнист Самбетов экендигин белгилей кетебиз. Чапканаты Ягуар, Эсен уулу Өмүрбек 9-номердеги көкбөрүчү, 10-номердеги Нур Мухаммед уулу Ырыс келди, 11-номердеги Дүйшели Таласбек, 12-номердеги жекеге оюнчулар кирди. Жана Манас командасынан учурда Өмүрбек Эсен уулу экендигин белгилей кетели. Тынчтык команданын капитаны Мамат уулу жана атаандаштарынан бир оюнчу кирди. Самбетов Эрнист 4-номердеги Байышбек уулу жекеде 5-номердеги 6-номердеги Тыргабай уулу ордосо. Өмүрбек Эсен уулу азыр 8-номердеги атаандашынан 9-номердеги Нуркамилов Алтынбек талашып жаткан маалы Мурат 11-номердеги Абдрайым уулу каршылашынан болушунча Куштарбек 12-номердеги жулуп алуунун айласын көрүүдө, бирок атаандаш такымга басып алса, аны тартып алуу оңойго турбайт. 18-минутта 50-секунда. Деген жолу эле оюн таласында. Чогуу көрөбүз. Кызыл оюн жүрүүдө эми ат тизгинин бура тартып туура токтоп калышты. Болбой эле аутка чыккан аракет кылып аткан. Азыр эми талаанын чекесине жакын жерде оюн жүрүп атат. Жана алда Манас районунун Рама командасы сүрмө топтун районунун оюнчулары өзүңүздөр көргөндөй улакты алып жүрөт. Ырыс келди Нурмухаммед уулу. Чабуулду күчтөгөнгө жоокерлери кандай кылып шарт түзүп берет болду. жетише алабы? Акыркы минутанын 25 секундасы калды. Ырыс келди, андан ары 20 секунда. жетише алган жок. Жана 15 секунда. 15 секундадай убакыт бар. Биринчи тайм. Демек эсеп 3-0 бойдон калат бул таймда. Эми экинчи бөлүктө Салам Алик командасы салымдарга болгон жолду издеп көрүшү керек. Эч кайда алыстабай туруңуздар. 10 мүнөттүк тыныгы бар. Оюн таласында оюнга күбө болдук. Эсеп саны 3-0 эсебинде биринчи тайм аякталды. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды кайрадан беттештерди көрүүгө чакырабыз. Бүгүн райондор аралык тирештер уланып жатат жана командалардын ортосундагы
ойындарды көрүүгө чакырып өтөлү. Салам алейк жана Манас командаларынын ортосундагы беттеш уланууда. Машинанын күлүчүн жоготкон Opel. Салам алейк Манас районунун ортосундагы беттеште улантып көрүүгө чакырып өтөбүз. Манас районунун командасы бул сары кийимчен команда. Жана ошондой эле атаандаштары Салам алейк командасы. Бул кызыл кийимчен команда экендигин белгилей кетели. Азыркы учурда улак менен Манас районунун оюнчулары бара жатат. Алар өзүңүздөр билгендей 3-0 эсебинде алдыда келе жаткан мезгили. Кандай болот экен эми чогуу көрөбүз. Тайгазанга жакын барууда Манас командасы. Бирок өзүңүздөр байкагандай андан ары чабуулду салымга ишке ашыра албай жаткан мезгили. Жүрүш керек. Өзүңүздөргө белгилүү турат чемпион. Азыр эми кийинки жүрүштөрүнө көз чаптырабыз. Ниязовдардын атасы Жакшы Токтогул мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууну каалап турат. Азыр Манас командасы экендигин белгилей кетели. Şu kişiler bilen ulak çalkan tutulanlar. Zaten hazır bu kişiler pensiyaga murdarакта кетти. Жакшы мүмкүнчүлүк Норус Ратбек уулунда. Норус Ратбек уулу Тайгазанга жакындап барды. Бирок Ратбек уулу азыр жыйынтыгына чыгара алган жок. Атаандаштар тоскоолдугун көрсөтүүдө. Бул ушунча жана аутка чыгып кеткендигине байланыштуу. Азыр сол лампада жеке көрүнүшү орун алат. Андан кийин гана чабуулдарга чыгуу ишке ашышы мүмкүн. Чогуу байкайбыз, чогуу көрөбүз. Жекеме-жекеде эки оюнчу бар. Азыр эми Өмүрбек Эсен уулу бул сары кийимчен Манас районунун командасынан чыкты. Жана ошондой эле атаандаштарынан Акын Бакыт уулу чыккандыгын белгилей кетели. Бул ар бир айыл өкмөттө Тайгазандар болуш керек. Жана андан ары өзүңүздөр көргөндөй кыргыз ат үстүндө. Уланууда. Мына жакшы сөздөрдү өзүңөр уктуңар жогоруда. Ат минген адам эч убакта кем болбойт. Ден соолугу таза болот. Дайым жакшылыктын жеке көрүнүшү. Бир нерсе. Буну таза миниш керек, таза кармаш керек. Жекеме-жекеде биз аталган баягы эле оюнчулар ортодо ат салышып жатат. Эстүү болот бул жылкы болот. Канчалык деңгээлде эми бул күрөштү көрсөтөт. Азыр чогуу байкайлы. Мына өзүңүздөр Демек Салам алейк командасынан Акын Бакыт уулу жана ошондой эле атаандашы Өмүрбек Эсен уулу 19 жаштагы жаш оюнчу Манас командасынан ойноп жаткан мезгили. Мамарасы Тургунбаев, Мамарасы Таппа, Жандар, мына улар Андан ары кандай болот? Азыр бирөөсү да жок мына каздар. Ушул жерде тура турган жигиттер. Жекеме-жекедеги командасы менен туруп кооз тирешти байкоодобуз. Биринчи таймдын жүрүшүндө өзүңүздөр көргөндөй артыкчылыкты Манас районунун командасы көрсөтө алган. Жана азыр өзүңүздөр байкагандай Өмүрбек Эсен уулу кандай тарттырган
Sen torpақтасың жарайсың. Өмірбек Есенұлы азыр атандашынан улақты жылу алған жана Тайқазанға жақын жерге жетішті. Тайқазан төндө окуя уланып жатқан маалы азыр атандаштары Салам алейк командасы коргонбой турган болсо деги чекти улак ташталды. Өмірбек Есенұлы есепті 4-0-ға айландыруда. Манас району ушундай артыкчылык менен келе жаткан учуру. Жаш оюнчулардын бири өзүн көрсөтө алды. Жана андан ары кандай болот? Бирок эми убакыт барган сайын азайып барууда. Бул мелдештер 20 мүнөттөн 2 таймдан гана болуп жаткандыгын эске алсак, анда албетте жакшы мүмкүнчүлүктү өздөрүнө Манас району жаратып алды. Азыр андан ары улантып баратат Нурус. Жок, Таласбек Дүйшалиев. Ат ойнотуп, кайрадан чабуулду узартып баруунун жолун издеп жатат. Таласбек Дүйшалиев жакында эле Достук командасын өткөндүгүн айта кетели. Буга чейин Бакубат Талас командасынан өчүргөн оюнчу. Эми жогорку лигада клубтук деңгээлде Достукта ойной турган чабуулчу. Азыр такымда улакты басып жүрөт. Тайказанга жакындап калды такымда. Жана эки оюнчу бири-бирине көмөктөш ыргытты, бирок улак жерге түшүп калды. Талас Дүйшалиевке командашы жакшы эле көмөктөшкөн. Бирок бул жетиштүү болгон жок. Улак жерге түштү дагы. Анын натыйжасында азыр андан ары уланууда. Жекеге эми аз калды. Көпкө чейин эңилбесе эрежеге ылайык канда айланпанын ичине жайгаштырылып бир-бирге коюлат. Анын натыйжасында гана чабуулдар уланышы мүмкүн. Биз курам менен толук тааныштырып өткөнбүз. Тараптардын оюнчулардын бардыгы өз райондоруна ойноп жаткан маалы. Адлет Талантуулу жана атаандаштары Кара Урадан Кубат Абдыбапов чыккандыгын белгилей кетебиз. Тактап айтсак, Салам алейктен Манас району Ассаламу алейкум. Адлет Талантуулу Урматтуу оштук бир туугандар, ортогубузда чыгарды дагы. сиздерге Андан соң атаандаштары Бака Ата районунун өзүңүздөр көргөндөй атынан Көкбел Салам алейк федерациясынын кезектеги атынан оюнчусун киргизген. чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз ушул бош жергесинде жүргөнүбүзгө 4 күндөн ашты. Сый урматыңыздарга, жана кадырларыңыздарга чоң ыраазыбыз. Чоң рахмат сиздерге. Азыр эми өзүңүздөр көргөндөй Салам алейк командасынын оюнчусу Месси менен бара жаткан кези Алтынбек Камилов жакшы эле барды, бирок өзүңүздөр көргөндөй Сыйлап аткан сыйына ыраазычылык айтып атат. өзүңүздөр көргөндөй андан ары Эми мына уланта албай калды. Талас областынан келген мыймандар, силер Ошто турасыңар. Мындан ары Баткенге өтсөңөр, дагы да мыймандос элди көрөсүңөр. Биздин Жалал Абад элдери ушундай мыймандос эл болот. Улантууга мүмкүнчүлүк. Эми бул таланттыкты мен айтып кетсем, Азыр кийинки жүрүштөрдө көрсөтөбүз. Жакшылык Маматуулу жана ошондой эле Өмүрбек Есенуулу атсалышып жаткан маалы. Өмүрбек Есенуулу, туруктуу Жакшылык Маматуулу 5 жылдын ушундай жерлерде, ушундай азыр эми эр оюндары, эр оюну болгон көкбөрү ушундай жерлерде чабат. Болсунча Аламан булактарды өзүңөр көрүп тырышып отурсуңар. биринен бири жылып алууга Азыр Аламан ыңгайын булактын издеп жатат. правилалары бузулуп, башкача болуп чабылууда. Жип, тек жерге түшүп чапмай. Ондай болуп чапа турган болсо, Азыр эми ол булактын катынын дагы чапса керек.
Ал учурда улақты Бекем алды. Жана Манас районунун оюнчусу 13-минута. Өмүрбек Эсенуулу. 7 минута убакыты барган. Алдыга жылып бара жаткан мезгили жана Саламаликтан. Чабуулда Нооруз Ратбек уулу тактап айтсак, Нооруз Ратбек уулу. Алак менен Ратбек уулу Тайгазанга жетип барды. Жана Bir nese taşlat geldi mi? ал учурда мына эми кайрадан ойнотуп бара жаткан мезгили. Жалдырап турсам таштайбы, жалдыралам талас турду андага. Нооруз Ратбек уулу. Баратат жана салым ишке ашты. Ооба. Нооруз Ратбек уулу өзүңүздөр көргөндөй эсепти өзгөрттү. Демек 5-0 эсебинде. Номерин билинбей калды. Таштаган балам номерин билинбей калды. Өзүн көрсөтө алды. Он 4-мүнөттө Нооруз Ратбек уулу өзүн көрсөтө алды. 5-0 эсебинде. Алдыда келе жаткан кезде. Мени силер өзүңөр жакшы билесиңер. Мен Талас областында көп жолу болгонмун. Талас элдагы аябай мыймандос. Жери кеңен, ошол жерге ылайыктуу элинин пээли да кенен. Ал учурда башкы чекитке жайгаштырылган калган аракеттер ауланууда. Жана башкы чекиттеги улакты ийгип алууга издеп жатат. Дайым жакшы болуп жүрүңүздөр, мыймандос болуп жүрүңүздөр. Жана атандаштарынын Тайгазанына азыр Саламалик командасы баратат. Бирок талашта азыр улак. Таласбек Дүйшелиевди талашып жаткан маалы. Жана аутка чыгып кеткендигине байланыштуу. Өзүңүздөр көргөндөй кайрадан жекеме-жекеге алып келинет. Жана бирге бир күрөштү көрүүнү улантабыз. Бирге бир оюнчу буга чейин биз жекеме-жекечилердин арасынан ошол эле Манас районунан Нооруз Ратбек уулун көргөнбүз, сырткары Адилет Талант уулун жана Өмүрбек Эсен уулун дагы көргөнбүз. Ал эми атаандаштардан көбүнчө Айып Акын Бакыт уулу тактап айтсак, жана ошондой эле Жакшылык Мамат уулу чыгууда. Биз айткандай эле Акын Бакыт уулу ортодо жана Өмүрбек Эсен уулу. Өмүрбек Эсен уулу оюндарын жүргүзүп жаткан жана эңип алган кимис экендигин биздин куттуу Талас жергесинде 9-май майрамдарында да көкбөр оюну өткөн жатат. Чийинден чыгууга Саламалик командасы жетти. Акын Бакыт уулу жакындап калды, Тайгазанга ыргытты. Жана Акын Бакыт уулу эсепти 5-1 айлантууда. Салдыбы Азамат. Бирок акыркы Таластык мыймандар колдоп койду окшойт. Акыркы Рахмат. ошол Чалып кетедим бу. минуталар азыр. Кайсы номер таштады? Азыр эми чогуу бериле Ким кетели. таштады? Ким номер таштады? Башкы чекитке жайгаштырылды дагы азыр. Жүрүштөр уланып жатат. Урматтуу туугандар, тегеринен тамаша кылганча, көкбөрүнү тамаша кылганча сүйлөй турайлы. Бул көкбөрүнүн аркасы менен мен чүйдө, Ысыккөлдө,
таласта Азыр эми көптөгөн чабуулга достордошу баратат Манас районунун оюнчулары. Эсенкул судья болуп жүрөт. Тайгазанга жакындап 80 калышты. жылдын бери жанында Тайгазанга жакындап калышты. Кадык деген Жана бар эле анын дагы. натыйжасында ушундай чоң менен бирге ыргытууга жол издеп Эки минут жатат. убакыт калды, урматтуу чоңдор. 2 мүнөттүн ичинде дагы салымдарды көрөбүзбү жокпу? Бир жарым минут калды. Анан кийинки оюнга Текени алып келгиле. Мына эле кызматкерлер. Судьяга от. Андан ары иш аракеттерин чогуу көрөбүз. Судьяга от. Талас. Тайгазан түбүндө болгондо Манас району азыр Атты активдүү силер бересиңер. түрдө Тезирак бергиле судьяга, эки алып вакытты бергиле, такымга басып кечиктирбегиле. жүрөт. Эл күтүп атат, элди көп күттүрбөйлү туугандар. Акыркы минута. Такымга Акыркы минута. жүрөт жана андан ары аутка чыгып кетти. Аутка чыккандыгына Акыркы байланыштуу. минута. Көргөндөй жекеме жекеге кой берилди. Бирок акыркы секундалар бул беттештин эми 15 секунд. акыркы эсеби бизге түшүнүктүү эле болуп калды. 5-1 эсебинде Манас району жеңишке жетишип кийинки баскычка өтүүдө. 5. Жалаң кийинки баскычка Талас командалары чыккандыгын белгилей кетели. Азыркыга чейинки оюндарда албетте эми алдыда дагы оюн бар. Кымбатыңыздарда бул беттеште мен Кайрат Эсенбай болдум. ТРК Спорт каналы менен бирге болуңуздар. Beş birisinde Can Batanı verip koydular.